بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. Улуу жаратуучу Аллах субхана ва таала Кур'анда «Уд'у иля сабили роббик» сен Роббиңдин жолуна чакыргын. Бил хикмати вал мау'изатил хасана. Хикмат менен, данышмандык менен жана эң жакшы таасирлерди калтыруу менен деп айтты. Эми демек ушул жерден биз Аллах Тааланын жолу болгон жакшылык жолго инсандарды чакыруу, жамандыктан кайтаруу бул биздин динибиз исламдын бир парзы. Эми ошол жакшылыкка чакырууда кандай? Жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууда көптөгөн бир жакшылык сооп иштер бар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат Ибн Мас'уд радиллаху анху: "Ман далла ала хайрин фалаху мислу ажри фаилихи". Эгерде ким бир жакшылыкка жол көрсөткөн болсо, жакшылыкка бирөөлөрдү багыттаган болсо, демек ошол жакшылыкка жол көрсөтүүчү ошол жакшылыкты аткарган адам сыяктуу эле, ошондой эле сооптолот. Эми мына ушундай жакшылыкка чакыруучу үммөт болуш керек экендигин Аллах Таала айтты. Истагфируллах. "Валтакум минкум умматун яд'уна илал хайр". Силердин араңардан бир үммөт болсун, алар жакшылыкка чакырып туруучу. Демек биз мурдакы өткөн коомдордон билебиз, коомдордун бузулуп кетүүсүнүн негизги себептеринин бири мына ушул алар бири-бирини жакшылыкка чакырып турушкан эмес деп. Эми силердин араңардан мына ушундай жакшылыкка чакыруучулар болсун деди. Ал эми жакшылыкка чакыруучулар болсо бизде кайсы бир адам туура эмес ишти кылып аткан болсо, демек ошол ар бирибизге милдет. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: эгер мункарды силердин араңардан бирөө тыюу салынган бир ишти көргөн болсо, анда аны колу менен токтосун. Эгерде аны колу менен токтотконго күчү жетпесе, анда аны тили менен, эгер тили менен токтотконго да күчү жетпесе, анда жүрөктөн аны жаман деп билсин деди. Демек биздин арабыздан кимдир бирөөгө бир эскертүү берген болсо, ошол адам балким ошол жаман жолунан, арак ичкенинен же бузук кылык ишинен кайтпай жаткан болсо, анда башкаларыбыз бул айткан менен буга болбойт, буга эскерткен деп унчукпай кете берүү туура эмес. Анткени Аллах Таала кийинки аятта айтып жатат: "Ва таауну алал бирри ват таква". Силер бири-бириңерге жакшылыкта жана таквалык, Кудайдан коркуу жолунда силер бири-бириңерге көмөктөшкүлө. Демек бирөөлөр жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарып жаткан болсо, сен карап тура бербегин. Же балким жакшылыкка бирөө аракет кылып жаткан болсо, карап тура бербестен кошо көмөктөшүп жардамдашкыла деп Аллах Таала айтты. Эми Абу Хурайра радиллаху анху риваят кылат: "Анна Расул саллаллаху алейхи вассалам кала", пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ман даа иля худан кана лаху минал ажри мислу ужури ман таби'аху". Эгерде ким бир туура жолго жол көрсөткөн болсо, чакырган болсо, даават кылган болсо, ага ошол жолду канча адам ээрчиген болсо, ошодон кийин ошолордун бардыгынын соогунчалык сооп жетип турат, ал кыскартылынбайт деди. Эгер ким бир жаман жолго адамдарды чакырган болсо, жаман жолду баштап койгон болсо, ошол жолго канча адамдар кийин ээрчи турган болсо, ошолордун бардыгынын күнөөлөргө баштапкы адам себепчи болот деп айтты. Муслимден риваят кылат. Демек мына ушундай бир жакшылыкка чакырууда, жамандыктан кайтарууда бири-бирибизге көмөк болуп, бирөө айтып жаткан болсо, балким бир арабыздан бир илимдүүлөр айтып жаткан болсо, мына ушул илимдүүлөр айтты го, мага не жок экен, мен унчукпай да кое берсем болот деген түшүнүк туура эмес түшүнүк. Алар айткан болсо, алар өзүнүн деңгээлинде айтты, сиз дагы ошол өзүңүздүн деңгээлиңизчелик эскертип коюңуз керек экендигини белгиледи бул жерде, аяттарда, хадистерде. Анан кийин бирөөлөр айткан болсо, мен укпайт да, же болбосо
Меники не болот же болбосо мен айттым бул кылбай атат деген маселе эмес. Сиз ага кылдырууга, аткартууга милдеттүү эмессиз. Бул хидаят берүүчү Аллах Таала. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айтты. Иннека ла тахди ман ахбаб. Сен өзүң жакшы көргөн адамдарды хидаятка баштап кое албайсың. Бирок Аллах Таала кимди кааласа хидаят жолго баштайт деди. Биздикичи фазаккир фа инна зикротан фал муминин. Эскерткин, албетте эскертүү имандууларга пайда берет. Биздики эскертүү гана. Эми мына ушул эскертүү кандай таасир берет? Бир окуя. Бир ибадатчыл инсан курбан айт үчүн курбандык кылам деп базардан бир семиз козун сатып алат. Семиз козун сатып алып, анан ошол козусуну союп курбандык кылууну максат кылып, ошону пикир кылып, жолдо бир терең ойго батып келе жатса, аны бир канча айлакерлердин жамаатынан бирөөлөр көрүп калат дагы. Анан айтат: "Келгиле мына ушул адамдын козусуну айлакерлик менен бир алып коелу" деп өздөрүнүн арасында кеңешет дагы. Анан ошол адамга биринчиси барып салам берип гана өтүп кетет. "Ассаламу алейкум, тууганым каяка, ит жетелеп алып" деп өтүп кетти. Баягы адам ойлонуп калды. Неге мындай экен? Ит жетелеп алып деди. Экинчиси дагы бир аз жүргөндөн кийин экинчиси баягы айлакерлердин экинчиси көрүндү дагы. Ит жетелеп каяка баратасың сен?" деди. Үчүнчүсү айтты: "Сен неге ит жетелеп алгансың? Сен намаз окуган, ибадаткөй инсан болуп алып, ит жетелеп жүрөсүңбү?" Десе төртүнчүсү келип: "Бул ибадаткөй адам эмес. Ибадаткөй адам мындай иштерди кылбайт, ит жетелебейт да. Муну карасаң жүрүшүнө, ит жетелеп алып, бул же бир акылынан айнып калдыбы" деп, мына ушул сыяктуу кайра биринин артынан бири келип отуруп, анан баягы адам өзүнө шекшип калат натыйжада. Мен көрсө көзүм сыйкырланып калган турбайбы? Же менин көзүм сыйкырлап итти кой деп сатып ийилген окшойт. Мен көрсө ит жетелеп алган экенмин деп өзүгө толук ишенип туруп, анан баягы коюн козусун бошото берет. Ал бошотуп кеткенден кийин баягылар ошол максатыга жетип козуну алып кетет. Мына ушундай жакшылыкка чакырууда дагы кээ бирки инсандар өзүнүн туура эмес амалдарын, жакшы эмес амалдарын жакшы деп билип жүрө бериши мүмкүн да. Ошол адамдарга сиз эскерсеңиз, сизден кийин дагы бирөө эскерсе, анан ойлонуш мүмкүн. Көрсө менин амалым туура эмес экен, элдерге жакшы эмес, элдерге пайдасы тийбей турган, зыян тийе турган иш кылып жаткан турбаймын деп анан ойлонуп бир жыйынтыкка келиши мүмкүн. Ошондуктан биринчиден Аллах Тааланын буйругу, анан кийин мына ушул жакшылыкка чакыруу, жамандыкта кайтарууда толтура бир сооптор, жакшылыктар. Эгер ошол инсан хидаятка кирген болсо, биринчиден пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Али, сенин себебиңден бир адамдын хидаятка келишлиги бир чоң кызыл төөнүн сага бекер белекке берилгенден дагы жакшыраак" деп айтты. Биринчиси ошончолук жакшылык, кийин ошол инсан канча бир жакшы амалдарды кылса, ошол инсандын себебинен канча адамдар хидаятка келген болсо, ошонун бардыгына сиз шериктеш болосуз сообуна.